Hazır 205 orunga 205 kvartiralı çoğun үй салып атабыз жашоо комплексі. Ушуларды биздин кызматкерлердин бардыгына биринчиден баарына бөлүп беребиз. Жеткидей кылып. Мен ойлоймун баары жетет болуш керек. Жетет бар. Баары жетет болуш керек. Баарды текши баарына араласына. Жалал-Абад шаарында УКМКнын Жалал-Абад облустук башкармалыгынын кызматкерлери үчүн үй курулуу башталды. Бүгүн 11-июль күнү УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда курулушка капсула салынды. Жақсылық болсын, жақсылық болсын, Құдай бұйырып елімізге жұртымызға қызмет қылған жақсы үйлерден болсын. Турак жай 5 кабаттан туруп, 205 батирлүү болот. Айланасында сейилбак балдар бакчасы салынып, толугу менен заман талабына жараша шарттар түзүлөт. Курулуш иштери 2022 жылдын июль айларында бүткөрүлөрү айтылды. Курулуштун негизги материалдары железобетонный болуп кетет. Эшетада чейин монолит болот. Андан сырткары кирпич менен заполняться этилет. И в общем бардык котельный дагы өзүнчө каралган, насосный станциясы дагы өзүнчө каралган. Балдар ойночу аянчалар, ошондой эле бала бакчада каралган. Ал эми бүт убактысы болсо 22 жылдын 2-кварталына бүтүрөбүз деп пландаштырып жатабыз. Ал эми жумушчулардын саны болсо ошол жумуш процессине карап көбөйүп азайып, в общем 30-40-50 адам иштеп турат. Аны срокко тапшырабыз дегенде ойдобуз. Чачып, төгүп, тим эле 5 колду салып, жанагы талкалап, ысырапкерчилик кылып, анан эртең стройкабыз бүтпөй, же болбосо башка болуп жүрбөйсүн. Андай болсо мен балдарга айтам, андай балдар карагыла дейм, анан кийин карашат анан. Буларды каратпай туруп өзүңүз жакшы кылыңыз, Мен ойлоймун, сиз көп жерде эле стройка кылып жүрөсүз, билесиз, как профессионал катары баарын жасап атасыз. Кудай берсе бул жерде ошону жасайсыз деген. Аманатка кыянат кылбайсыз. Рахмат. Ар бирин. Буга чейин УКМКнын Жалал-Абад облустук башкармалыгынын кызматкерлери үчүн үй курулган эмес. Бул көп кабаттуу үй өлкө казынасынан эмес, атайын кызматтын эл аралык шериктештери тарабынан каржыланып жатканын Камчыбек Ташиев билдирди. Бул жерде негизинен биздин кызматкерлер алат, андан кийин биздин чегарачыларыбызга беребиз. Андан сырткары ушу Жалал-Абад шаарында жашаган, Жалал-Абад шаарында ошол жашаган бир 10 өтө камсыз, аз камсыз болгон жана өтө муктаж үй бүлөлөргө бир 10 квартираны да кошо берейин деген үмүттөбүз. Бул жерде баса белгилеп айтып коюшум керек. Бул салынып аткан үйлөр эч кандай бир мамлекеттик бюджеттен же мамлекеттик ишканалардан бир эч кандай каражат алган жокпуз. Бул биздин ошол өзүбүздүн шериктерибиз менен жүргүзгөн чоң саясаттын негизинде ошолордун бизге кылган жардамы негизинде салынып атат. Өткөн айда УКМКнын Жалал-Абад облустук башкармалыгы үчүн Жалал-Абад шаарында жаңы заманбап үлгүдөгү имараттын курулушу башталган болчу. Анын курулуш иштери үстүбүздөгү жылдын аягына чейин бүткөрүлөрү кабарланган. Тез аранын ичинде бүтүрүшүбүз. Ошондо азыр мына июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 6 ай. 6 айда 5,5 мың квадрат жерди бүтүрүп, сонун ремонтун бүтүрүп, азырленесин бүтүрүп, анан бизге ишке беришкен. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.